Джек Титаник киносун билесиздер, ошол унан таап алдык. Мыналар достор, бүтүрүүчүлөр достор, мына өнерди бүткөндөр, биздикилер болсо кортежде чыгат. Мына көрдүңүздөр, кандай кайфовый этип атат трактордун артында эле. Сапардын каналынын катталуучулары жанагы Роза менен Джек Титаник киносун билесиздер, ошол унан таап алдык. Эле тамаша. Бул унаанын негизи маркасы кандай экенин билбейм, бирок өтө жакын, өтө классик экен. Чыкканда эле көрсөңүздөр, астында бул каймелер бар экен. Yeni. Вообще yumuşak ekan. Excuse me, can you tell me this about this car? Name is called 31. 31. The name of this car? Chevrolet. Yep. Chevrolet. Oh. İçinde bir görüntüsü var. Gezek. Oh, wait. Мына көрсөңүздөр достор, өтө классика. Вообще мындай эмелер экен. Сидендер өлө жумшак экен, чын айтсам сидендер өлө жакты мага, өтө кенен. Бул жакта эки адам отурган бир аз тарак болуп калат экен, бирок өтө бүт көрсөңүздөр, шөтчик бул жактар. Диван, жатсаңыздар болот экен диван. Мынакей. Эсинен атайын ушундай ачтырдык, асын. Chevrolet экен достор. Chevrolet. Негизи 31-жылы чыгарылган экен, азыр айтышы боюнча. 1931-жылы чыгарылган Chevrolet унасы достор, мына көрсөңүздөр. Маркасы да башкача болгон экен, өтө мыкты. Мына. Бул Орел турбайбы, Chevrolet'тик Орел болгон экен, мына көрсөңүздөр. Мыналар достор, бүтүрүүчүлөр достор, мына өнерди бүткөндөр, биздикилер болсо кортежде чыгат. Мына көрдүңүздөр, кандай кайфовый этип атат трактордун артында эле. Эме кылбайт буларчы. Көрсөңүздөр. О. 1931-жылы чыгарылган Chevrolet унасы экен достор. Өтө мыкты. Thank you. Мына артында көрсөңүздөр, запасной экен. Номерди караңыздар. Алдысындагы багажник чамадан достор. Өтө мыкты классика унасы экен. Өтө күчтүү уна экен. Туугандар жакты мага ушундай жото акыркы күндөрү ушундай унаалар өлө жагып атат. Комментарийге оюңуздар жазып кетиңиздер, эгер ушул уна болсо канча алмаксыздар, канча турат состояние мындай унааларчы. 1931-жылы чыгарылган экен. Can you close? Так. Өтө сонун экен.